IT тармагын тандаган бала отуруп иштейт да. Андан кийин статистика катары карап неме кылганда алар азыраак сүйлөйт негизинен. Мындай общительный болбошу мүмкүн да. Отуруп деле иштеп, эсептеп же болбосо иштеп неме кылышы мүмкүн стол үстүндө. Ошол жагынан карай турган болсок, бирок ден соолукка деле аябай караш керек. Демек, пландай билиш керек. Дейли 40 мүнөт отурдум, андан кийин бир аз туруп, ары бери басып сыяктуу. Себеп дегенде минималдуу немелер бар да, сакташ керек. Көз ден соолукту караш керек дегендей. Себеби компьютерде узак отурган деле зыян да негизи. Демек, кандай десем, бала өзүн ойлаш керек биринчи, ден соолугун ойлой алыш керек. Андан кийин бир жумушту пландап туруп, ошону тепкич аягына чейин жеткизе билиш керек да. Жумушту баштадыңбы аягына чыгара алышың керек. Демек, анын дагы өзүнүн процесстери болот да. Башталуу, дизайн, андан кийин улантуу сыяктуу. Демек, азыркы немеде, кандай десем, бир эле математика эсептөө эмес да. Сен компьютерге буйрукту бересиң, эсептөөнү компьютер аткарат. Демек, жалпы анализдей билиш керек бала. Андан кийин албетте математика, геометрия керектүү болушу мүмкүн, бирок бул алгебра менен математика десе эле балдар чочуйт да тилекке каршы. Коркуу сезими болушу мүмкүн. Мен кыла албайм, демек IT тармагы мен үчүн эмес го деп ойлошу мүмкүн. Бирок тескерисинче, мисалы графикалык, мисалы тартуу дейбиз го. Азыр компьютерный графика деген өзүнчө кесип бар да. Ал жакта Photoshop, же болбосо CorelDRAW деген программалар бар, Adobe Illustrator деген бар, же болбосо анимация жагына кетип калса болот. Ал жерде математиканын көп эле кереги жок да. Компьютерде иштөө, бир белгилүү проектте иштеп аткандан кийин бала группа менен иштей билиш керек. Иш бөлүшүп, өзүнчө иштеп кетип. Демек, группа дагы өзүнчө неме болуп калат да. Иштей баштаганда өзүнүн группасы болот. Ошол группа менен проект алышат, плантышат сыяктуу. Орточо эсеп менен айтканда, азыркы учурда менин билгеним боюнча канча 20 миңден өйдө алат да. 20 миң, 25 миң башталгычта. Эми проекттерди жасап, уже иштей баштап, өзүн далилдеген сайын майнасы албетте жогору. Эң көп алган, мисалы аны мен так мынча деп айта албайм. Бирок билгеним $2000 алгандар бар билем.